21 bölüm. Дөөт Нопко ыйык кызмат кылуучу Акимелекке келди. Акимелек коркуп Дөөттүн алдынан чыгып, "Эмне үчүн жалгызсың? Эмне үчүн жаныңда эч ким жок?" деп сурады. Дөөт ыйык кызмат кылуучу Акимелекке мындай деди: "Мага падыша тапшырма берип, сени эмне үчүн жибергенимди, кандай тапшырма бергенимди эч ким билбесин" деген. Ошондуктан кишилерди белгилүү жерге калтырдым. Азыр колуңда эмне бар? 5 нан болобу? Башка нерсе болобу бер. Ыйык кызмат кылуучу Дөөткө жөнөкөй нан колумда жок, ыйык нан бар, бирок кишилериң аялдарга жакындаган жок беле деди. Дөөт ыйык кызмат кылуучуга: "Мен чыккан күндөн бери биздин жаныбызда аял аттуу болгон жок. Уландардын идиштери да таза. Эгер жолубуз таза эмес болсо, идиштеги наныбыз таза калат" деп жооп берди. Ошондо ыйык кызмат кылуучу ага ыйык нандан берди, анткени анда нан курмандыгынан башка нан жок болчу. Алар Теңирдин алдынан алынган нандар эле. Ал нандар алынгандан кийин ордуна жаңы бышырылган нандар коюлчу. Ошол жерде ошол күнү Шабылдын кулдарынын бири, кулдарынын башчысы Эдомдук Доек Теңирдин алдында турган эле. Дөөт Акимелекке: "Бул жерде сенде кылыч же найза барбы? Падышанын тапшырмасы шашылыш болгондуктан жаныма кылыч да башка куралды алган эмесмин" деди. Ыйык кызмат кылуучу: "Эмендүү өрөөндө сен өлтүргөн Пелиштилик Голияттын кылычы бар. Кийимге оролуп эфодтун артында турат. Кааласаң ошону ал. Бул жерде андан башка эч нерсе жок" деди. Дөөт ага тең келе турган кылыч жок, мага ошону бер" деди. Дөөт турду да ошол эле күнү Шабылдан качып Гат падышасы Акишке келди. Кулдары Акишке: "Тигил өлкөнүн падышасы Дөөт ушул да." Аны тегеректеп: "Шабыл 1000 жеңди, Дөөт болсо 10 000 жеңди" деп ырдашпады беле деп айтышты. Дөөт бул сөздөрдү көңүлүнө алып, Гат падышасы Акиштен абдан коркуп кетти. Алардын алдында кебетесин бузуп, келесоо болмуш болуп, эшикти чийгилеп, сакалынан шилекейин куюлутту. Ошондо Акиш кулдарына мындай деди: "Мунун акылынан айныган адам экенин көрүп турбайсыңарбы? Муну мага эмнеге алып келдиңер? Менде акылынан айныган адамдар азбы? Муну эмнеге алып келдиңер? Менин алдымда келесоолонсун дедиңерби? Эмне? Бул менин үйүмө киреби?" 22 бөлүм. Дөөт ал жерден чыгып, Адулам үңкүрүнө жашырынды. Атасы, бир туугандары угуп, ошол жака келишти. Анын жанына кысымга алынгандар, карызга баткандар, кайгыга чөккөндөр чогулушту. Аларга ал башчы болду. Анын жанында 400гө жакын адам бар эле. Дөөт ал жерден чыгып, Мааптын Миспа деген жерине барып, Маап падышасына: "Кудай мени эмне кылаарын билгиче, атам менен энем силердикинде тура турсун" деди. Анан Дөөт аларды Маап падышасына алып келди. Дөөт ал жерде жашырынып жүргөн учурда алар аныкында жашашты. Бирок Гат деген пайгамбар Дөөткө: "Бул жерде калба, Жүйүт жерине кет" деди. Дөөт жолго чыгып, Херет токоюна келди. Шабыл Дөөттүн жана анын жанындагы кишилердин келгенин укту. Ошол убакта Шабыл колуна найза кармап, Гибадагы тоодо, Эмендин түбүндө отурган. Кулдарынын баары аны тегеректеп турушкан. Шабыл өзүн тегеректеп турган кулдарына мындай деди: "Бенжамин уулдары, уккула. Жишайдын уулу силерге талааларды, жүзүмзарларды бермек беле. Силерди 1000 башы, 100 башы коймок беле. Эмнеге силер баарыңар сүйлөшүп алып, эч кимгер мага менин уулумдун Жишайдын уулу менен достошконун айткан жоксуңар? Эмне үчүн мени эч кимгер аяган жоксуңар? Өз уулумдун кулумду мага каршы тузак коюуга тукурганын эмнеге айткан жоксуңар?" Ошондо Шабылдын кулдары менен турган Эдомдук Доек мындай деп жооп берди: "Жишайдын уулунун Нопко, Акитуптун уулу Акимелекке келгенин көргөм. Ал Дөөт үчүн Теңирге сыйынып, ага тамагаш жана Пелиштилик Голияттын кылычын берген." Падыша ыйык кызмат кылуучу Акитуп уулу Акимелекти, анын атасынын бүт тукумун, Ноптогу ыйык кызмат кылуучуларды чакыртканы киши жиберди. Алардын баары падышага келишти. Шабыл мындай деди: "Акитуп уулу, уккун." Тиги: "Мен угуп жатам мырзам" деп жооп берди. Шабыл ага мындай деди: "Эмне үчүн Жишайдын уулу экөөңөр мага каршы сүйлөшүп алдыңар? Бүгүн билингендей ал мага каршы чыгып, тузак коюш үчүн сен эмне үчүн ага нан, кылыч бердиң? Эмнеге ал үчүн Кудайга сыйындың?" Акимелек падышага мындай деп жооп берди: "Бардык кулдарыңдын ичинен Дөөттөй ишенимдүү ким бар? Ал падышанын күйөө баласы, буйруктарыңды аткаруучу, үйүңдөгү кадырлуу адам. Ал үчүн мен Кудайга бүгүн биринчи жолу сыйынып жаттырмынбы? Жок падыша, бул үчүн кулуңду жана атамдын тукумун күнөөлөбө, анткени кулуң бул иштин эч нерсесин билбейт." Падыша ага: "Сен өлүшүң керек, Акимелек. Сен да, атаңдын бүт тукуму да өлүшү керек" деди. Анан падыша өзүнүн жанында турган сакчыларга: "Баргыла, Теңирдин ыйык кызмат кылуучуларын өлтүргүлө. Анткени алар Дөөт менен бир. Алар анын качып кеткенин билип туруп мага айтышкан эмес" деди. Бирок падышанын кулдары Теңирдин ыйык кызмат кылуучуларын өлтүрүүнү каалашкан жок. Ошондо падыша Доекке: "Сен бар да ыйык кызмат кылуучуларды өлтүр" деди.
Эдомдук Доек барды да ыйык кызмат кылуучуларды кырып салды. Ошол күнү зыгыр бууласынан токулган эфод кийген 85 эркекти өлтүрдү. Ал ыйык кызмат кылуучулардын шаары Нопту кылыч менен кыйратты. Эркектер менен аялдарды, өспүрүмдөр менен эмчектеги балдарды, өгүздөрдү, эшектерди, койлорду кылыч менен өлтүрдү. Жалгыз гана Акитуптун уулу Акимелектин уулу Абыятар аман калып дөөткө качып барды. Абыятар дөөткө Шабулдун Теңирдин ыйык кызмат кылуучуларын өлтүргөнүн айтып берди. Дөөт Абыятарга мындай деди: "Ошол күнү мен Эдомдук Доекти ошол жерден көргөм. Анын сөзсүз Шабулга жеткирип барарын билгем. Сенин атаңдын тукумунун ар бир кишиси үчүн мен айыптуумун. Менин жанымда кал, коркпо, анткени мени өлтүрмөкчү болгон адам сени да өлтүрөт. Сен менин жанымда коопсуз болосуң." 3 бөлүм. Бир туугандар, мен силер менен рухий адамдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөшө алган жокмун. Дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар менен машаяк жолундагы жаш балдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөштүм. Мен силерге күчтүү тамак эмес, сүт бергем, анткени силер күчтүү тамакты аш кыла алмак эмессиңер. Аны азыр да аш кыла албайсыңар. Анткени силер азыр деле дененин каалоосун аткарып жашап жатасыңар. Ортоңордо көрө албастык, уруш талаш, келишпестик бар болсо, дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер? Силер адамдык кылып жаткан жоксуңарбы? Бириңер мен Павылдыкымын десеңер, бириңер мен Аполлостукумун дейсиңер. Дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер? Аполлос ким? Павыл ким? Алар жөн гана кызматчылар. Силер Теңирге ошолор аркылуу ишенип калдыңар. Теңирдин бергенине жараша алардын ар биринин жөндөмдүүлүгү бар. Мен урук септим, Аполлос сугарды, бирок Кудай өстүрдү. Ошондуктан себүүчүнүн да сугаруучунун да иши маанилүү эмес, себилгенди өстүрүүчү Кудайдын иши маанилүү. Себүүчү менен сугаруучунун эмгеги бирдей, бирок ар бири өз эмгегине жараша акысын алат. Биз Кудайдын кызматташтарыбыз, силер болсо Кудайдын эгин талаасы жана Кудайдын имаратысыңар. Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы менен мен акылдуу куруучу катары пайдубал салдым. Башка бирөө ошол пайдубалдын үстүнө куруп жатат. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур. Себеби эч ким салынган пайдубалдан бөлөк пайдубал сала албайт. Ал пайдубал Иса Машаяк өзү. Ал пайдубалдын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан, бирөө чөптөн, бирөө жыгачтан, а бирөө самандан курат. Ар бир адамдын кылган иши сот күнү ачыкка чыгат, себеби от аркылуу ачылат. Кимдин иши кандай экенин от сынайт. Кимдин кылган иши отко туруштук берсе, ал сыйлыгын алат. Ал эми кимдин иши күйүп кетсе, ал зыян тартат. Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат. Кудайдын ибадатканасы экендигиңерди, ичиңерде Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби? Ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Анткени Кудайдын ибадатканасы ыйык, ал эми ал ибадаткана силерсиңер. Эч ким өзүн өзү алдабасын. Араңардан ким бул дүйнөдө акылдуу болгусу келсе, акылдуу болуш үчүн акылсыз болсун. Анткени бул дүйнөнүн акылмандыгы Кудай алдында акылсыздык. Ыйык жазууда жазылгандай, ал акылмандарды өздөрүнүн эле айла амалы менен кармайт. Ошондой эле Кудай акылмандардын ою курой экендигин билет деп жазылган. Ошондуктан эч кимиңер адам менен мактанбагыла, анткени баары силердики. Павылда, Аполлоста, Кейфада, дүйнөдө, өмүрдө, өлүмдө, азыркы учурда, келечекте баары силердики. Силер болсо Машаяктыкысыңар. Машаяк Кудайдыкы. Жезекиел 1 бөлүм. Мындай болду. 30-жылдын 4-айынын 5-күнү Кебар дарыясынын жанында көчүрүлгөндөрдүн арасында жүргөндө асман ачылды. Ошондо мен Кудайдын көрүнүштөрүн көрдүм. Айдын 5-күнү Жаяхин падышанын туткундалып кеткенине 5 жыл болгондо Каздим жеринде Кебар дарыясынын жанында ыйык кызмат кылуучу Бузинин уулу Жезекиелге Теңирден сөз болду. Ошол жерде Теңирдин колу анын үстүндө болду. Ошондо мен муну көрдүм. Түндүктөн дуулдаган шамал келди. Зор булут, алоолонгон от жана булуттун тегерегинде жарык. Ал эми анын ортосунан чыккан жарык оттун ичинен чыккан жалындын жарыгындай эле. Анын ортосунан 4 тирүү жандык көрүндү. Алардын кебетелери адамдыкына окшош эле. Ар биринин 4 бети жана 4 канаты бар эле. Ал эми алардын буттары болсо түп-түз экен. Алардын буттарынын таманы музоонун буттарынын таманында экен. Алар жалтырак жездей жаркылдап турган эле. Алардын 4 капталында канаттарынын астында адамдыкындай колдору бар экен. 4 тең беттери жана канаттары бар эле. Алардын канаттары бири-бирине тийишип турат экен.
Жүрүп бара жатышканда алар артына бурулушкан жок. Ар бири өзүнүн бет алды жагын карай жүрдү. Алардын беттеринин окшоштугу болсо мындай: аларда адамдын бети, төртөөнүн тең оң жагында арстандын бети, төртөөнүн тең сол жагында буканын бети, төртөөнүндө тең бүркүттүн бети бар эле. Алардын беттери да, алардын канаттары да жогору жагынан бөлүнгөн, бирок ар биринин эки канаты бири-бирине тийишип турат экен. Ал эми калган эки канаты алардын денелерин жаап турат экен. Алардын ар бири өзүнүн бет алды жагын карай жүрдү. Рух кайда кааласа, ошол жака жүрүштү. Жүрүп бара жатышканда алар артына бурулушкан жок. Бул жаныбарлардын сырткы көрүнүшү күйүп жаткан көмүрдүн көрүнүшүндөй, чырагдандын көрүнүшүндөй экен. От жаныбарларды аралап жүрдү. Оттон жаркыроо жана чагылган чыгып турду. Жаныбарлар чагылган жаркылдагандай тиги жака да, бул жака да тез жылып жүрүштү. Мен жаныбарларды карап турдум. Жерде бул 4 жаныбардын жанында, алардын 4 бетинин алдында бирден дөңгөлөк турду. Алардын дөңгөлөктөрүнүн көрүнүшү жана түзүлүшү топаз ташына окшош экен. Төртөөнүн тең түрү бир. Алардын көрүнүшү жана түзүлүшү дөңгөлөктүн ичинде дөңгөлөк тургандай. Алар жүрүшкөндө өз бет алдынча 4 тарапка жүрүштү. Жүрүү убагында артына бурулушкан жок. Алардын алкактары бийик да, коркунучтуу да эле. Төртөөнүн тең алкактары тегерете көзгө толгон. Жаныбарлар жүргөндө алардын жанында дөңгөлөктөр да жүрдү. Жаныбарлар жерден көтөрүлгөндө дөңгөлөктөр да көтөрүлдү. Рух каяка жүргүсү келсе, алар да ошол жака жүрүштү. Рух кайда барбасын, дөңгөлөктөр да алар менен бирдей көтөрүлдү. Анткени жаныбарлардын руху дөңгөлөктөрдө эле. Тигилер жүргөндө булар да жүрүштү. Тигилер токтогондо булар да токтошту. Тигилер жерден көтөрүлгөндө дөңгөлөктөр да алар менен бирдей көтөрүлдү. Анткени жаныбарлардын руху дөңгөлөктөрдүн ичинде эле. Жаныбарлардын баштарынын үстүндөгү көмкөрүлгөн асманга окшогон нерсе укмуштуу кристалдай эле. Ал жогорудан алардын баштарынын үстүнө жайылып турду. Ал эми көмкөрүлгөн асмандын астында алардын канаттары бири-бирине түз жайылып турду. Ар биринин өздөрүн жапкан экиден канаты бар эле. Ар биринин эки канаты денелерин жаап турду. Алар жүргөндө канаттарынын дабышын уктум. Ал дабыш чоң суулардын дабышындай, кудуреттүүнүн үнүндөй, аскер кошуунунун чуусундай эле. Алар токтогондо канаттарын түшүрүп коюп жатышты. Алар токтоп канаттарын түшүрүшкөндө алардын баштарынын үстүндөгү көмкөрүлгөн асмандан үн чыкты. Алардын баштарынын үстүндөгү көмкөрүлгөн асмандын үстүндө болсо жакут таштан жасалган тактыга окшош нерсе бар эле. Ал эми тактыга окшош нерсенин үстүндө адамга окшош бирөө отурган. Мен анын ичинен тегерете чыгып жаткан от сыяктуу жалындаган металлга окшош нерсени көрдүм. Анын белинен өйдө жана белинен ылдый кандайдыр бир отту көрдүм. Анын айланасы жаркырап турду. Жамгыр жаап жатканда булут бетиндеги көк желенин көрүнүшү кандай болсо, анын тегерегиндеги жаркырактын көрүнүшү да ошондой эле. 36-забур. Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба. Анткени алар жакында чөп сыяктуу чабылышат, көк чөптөй соолушат. Теңирге ишен жана жакшылык кыл, жерде жаша жана чындыкты сакта. Теңир менен кубан, ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Теңирге өз жолуңду тапшыр, андан үмүттөн, ошондо ал баарын жүзөгө ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй чыгарат. Теңирге баш ий, андан үмүттөн, өз жолунда ийгиликке жетишкен, куулук кылган адамга көз артпа. Ачууңду токтот, каарды ташта. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн көз артпа. Анткени жамандык кылгандар кырылышат. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр жерди мураска алышат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ыймансыз жок болот. Анын ордун карап таппай каласың. Ал эми момундар болсо жерди мураска алышат да тынч турмушка рахаттанышат. Ыймансыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат. Теңир болсо ага күлөт. Анткени ал анын күнү жакын калганын көрүп турат. Ыймансыздар жарды менен жакырды кулатуу үчүн, түз жолдо бара жаткандарды өлтүрүү үчүн кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат. Алардын кылычы өздөрүнүн жүрөгүнө сайылат, жаалары сынат. Адил адамдын аз нерсеси ыймансыздардын сансыз байлыгынан артык. Анткени ыймансыздардын күчү талкаланат, ал эми адил адамдарга Теңир күч берет. Теңир күнөөсүздөрдүн күндөрүн билет, алардын байлыгы түбөлүк турат. Алар оор күндөрү уятка калышпайт, ачарчылык күндөрү ток болушат.
ал эми ыймансыздар өлүшөт. Теңирдин душмандары козунун майындай жок болот, түтүндөй тарап кетет. Ыймансыз карыз алат, бирок кайрып бербейт. Ал эми адил адам болсо ырайым кылат жана берет. Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат. Ал эми анын каргышына калгандар кырылып жок болушат. Адамдын буттары Теңир аркылуу бекемделет. Ал анын жолуна ийгилик берет. Ал жыгылып бара жатса да кулабайт, анткени Теңир анын колунан кармап турат. Мен жаш болгом, эми карыдым. Бирок адил адамды Кудай таштап койгонун же анын тукуму нан сурап жүргөнүн көргөн эмесмин. Адил адам ар күнү боор оруп, карыз сурагандарга берет. Ошондуктан анын укум тукуму бата алат. Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо түбөлүккө жашайсың. Анткени Теңир чындыкты сүйөт, өзүнүн ыйыктарын таштабайт, алар түбөлүккө сакталышат. Ал эми ыймансыздардын тукуму кырылып жок болот. Адил адамдар жерди мурастап, анда түбөлүккө жашашат. Адил адамдын оозунан акылмандык чыгат, тили чындыкты сүйлөйт. Кудайдын мыйзамы анын жүрөгүндө, анын буттары олку-солку болбойт. Ыймансыз адам адил адамдын артынан аңдып, аны өлтүрүү жолун издейт. Бирок Теңир адил адамды анын колуна бербейт. Ал соттолуп жатканда аны айыптаганга жол бербейт. Теңирден үмүт кыл, анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышың үчүн ал сени сактап жүрөт. Ыймансыздардын кырылып жатканын өз көзүң менен көрөсүң. Мен тамырланган көп бутактуу дарактай жайылган катаал ыймансызды көргөм. Бирок ал өтүп кеткен. Эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум. Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр, анткени андай адамдын келечеги тынчтык. Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, ыймансыздардын келечеги ойрон болот. Адил адамдардын куткарылышы Теңирден. Кайгы учурунда Теңир алардын коргоочусу. Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат, аларды ыймансыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Теңирден үмүт кылышат.